Президент Садыр Жапаров прокуратура органдарынан тергөө укугунан алуу мыйзамына кол койду. Бул тууралуу мамлекет башчынын маалымат кызматы билдирди. Кыргызстандын кылмыш жаза процессуалдык кодексине өзгөртүүлөр киргизилди. Тергөө жүргүзүү укугу Ички иштер министрлиги менен УКМКда өтөт. Ошондой эле мындай милдет аскерлердин кылмыш ишин иликтеген аскер прокуратурасында калтырылды. Бийлик аталган өзгөртүү прокуратура органдары тарабынан сотко чейинки өндүрүш жүргүзүүдө коррупциялык көрүнүштөрдү жана кызыкчылыктарды алдын алып, тең салмактуулук принцибин камсыз кылат деп ниеттенет. Белгилей кетсек, 2021-жылы жаңы конституция кабыл алынгандан кийин президент тарабынан сунушталып, башкы прокуратура кылмыш ишин тергөө укугуна ээ болгон. Быйыл 29-июнда Жогорку Кеңеш прокуратура органын тергөө ыйгарым укуктарынан ажыратуу боюнча мыйзам долбоорун кабыл алган. Демилгени президент Садыр Жапаров сунуштап, парламентте юстиция министри Аяз Баятов баяндама жасаган. Көпчүлүк депутаттар 2 жылга жетпей мыйзамды кайра өзгөртүүгө киргизгенин сынга алышкан.